биздин Кыргызстанда азыркы учурда мындай Ringo Trade деген нерсе аябай бир олуттуу маселелерге айланып баратат. Бул жакта уруш талаш, түнү ызышуу болуп атат деп айтып атат. Именно ушул жактын чоңдору мындай депутаттарга барсаңар болбойбу? Именно ушул жактын чоңдору депутаттарбы? Конечно, ана эмне башка ким болмок эле? Бул жактагы финансовый брокер да. Финансовый брокер. Казино келбейт. Эми бияқта адамдар бар деп атам го, түшүнүп атасызбы? Ошо адам бар жерге адам келет да. Албайм деп атам. Келиңиз, колуңузду алсаңыз сурайм. Жок, бияқта тартып бериң да, бияқта эмне бар? Уттуңузбу, отурдуңузбу? Bu utuş emez, utuluş emez bu. İçine demelip geçiş. Бирок уткан, уттуруусу элдин арасында казино деген түшүнүк алып барат. 100 сомбу, 200 сомбу, 500. Сиз эми текшерилип аткандан кийин Текшерүү эмес, маалымат алуу дейт. Мен отурбай эле коеюн, анан көйнүп калып, отуруп калбайын, ошого бирет алайын. Биз уттурдукпу? Мен сезип атам, что биз аягында по-любому уттурабыз. Анткени бизди прибыл менен чыгарышына ишенбейм да, бул аппарат. Эгерде адамдар бул нерседен өздөрү зыян тарта турган болсо, бул нерсени ойлоп тапмак эмес. Канча адам деген бул нерседен уттуруп, чын-чынына келгенде да, уттуруп, үй бүлөсүнө залак алып келип атат, бала чакасына залак алып келип атат негизинен. Депутат болуп туруп бир бизнести жүргүзө турган болсо, ал жерге мыйзамды эмес, мындайча айтканда бизнесин коргогону барган адам катарында бул мыйзам бузууда. Азыр мына өздөрүнүн сотрудниктери айтып атат. Это бизнес депутатскийдир. Жанагы таныштарым эле түштү, 2 миллион, 3 миллион, 10 миллион түшкөн адамдар бар бу жерде. Уттуруп койгон. Уттуруп эле. Таза кумаркана, казино да бул. Мындай шек жаралып калып атат да. Ошол мамлекеттин бутактарынан дагы колдоо болот атабы буларга деген. Ассаламу алейкум достор. Биздин Кыргызстанда азыркы учурда мындай Ringo Trade деген нерсе аябай бир олуттуу маселелерге айланып баратат. Кээ бир адамдар буну казино деп айтат, кээ бир адамдар азыркы учурда киргенибизде айткандай соода тармагы деп айтып атат, же болбосо брокерский финансовый деп бул жакта өздөрү жазып атат, мыйзамдан каттоодон өтүп аткан учурда. Бирок адамдардын наразычылыгы бир аз башкача болуп атат. Эмне дей турган болсок, бул жакка келип, жаш балдарыбыз болобу, агаларыбыз болобу, алар келип алып бул жакта акчаларын уттуруп, ар кандай жагдайлар жаралып, булар иштеп аткан учурда түнү менен бычак ташуулар, бир канча мыйзам бузуулар, коомдук тартипти бузуулар күзөтүлүп атканы жөнүндө элдер байма-бай наразы болуп чыгышып атат да. Ошондуктан бүгүн биз Ringo Trade'ге келгенбиз. Негизинен мен жеке позициямды айтам, казино болобу, же болбосо казино сыяктуу кандай элементардуу нерселер болбосун, жеке мен каршымын ар дайым бир жаран катары, бирок мен журналист катары эки тараптуу маалымат чагылдырышым керек. Ошондуктан бүгүн Ringo Trade'ге келгенбиз. Ал жака кирип, негизинен бул аппараттардын шарты кандай, элдер кантип уттуруп атат, же уттурбай атабы, утуп атабы, ошол нерселерди силерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум агелер. Кандайсыңар, жазсыңарбы? Атым Али, фамилиям Мергешев. Журналист болом. Жетекчилик барбы? Бул эмне бул өзү? Өзүңүз деле билсеңиз. Жок, ошо билбейбиз да, ошондой жеринен таанышайын деп атпаймынбы? Азыркы учурда саламатсызбы эжеке? Азыр Кыргызстанда жана Ringo Trade деген мода болуп баратат. Сизде разрешение барбы тартканга? Ооба. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы. Эксперт, журналист болом, таанысаңыз болот. Атым Али, фамилиям Мергешев. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын 10-чу беренесинде бизге тартканга укук берет. Журналисттик ишмердүүлүк жөнүндөгү мыйзам бар эжеке. Просто элдер наразы болгондон мага кайрылышкан. Мен журналистмин да, эки тараптуу тең угушум керек. Мен бир тараптуу маалыматты чыгарта албайм, эч жакка чагылдыра албайм. Ошондуктан силер тараптан бир маалымат алайын деп келген жерим. Элдерди уктум азыр. Мына Кара Суу шаарынын тургундары аябай наразычылык билдирип атат да. Бул жакта уруш талаш, түнү ызышуу болуп атат деп айтып атат. Коомчулукка мындай терс майнде көрүнүштөрдү берип атат. Бул жердеги ишкана ишмердүүлүгү мындай коомчулукка тоскоол болуп атат деп айтып атат. Сиз ошого кандай дейсиз? Жаңы эле келдим. Сиз ким болосуз? Администраторбу же менеджерби? Менеджер болом. Менеджер болосуз. Администратор барбы? Менеджер бир эле да. Жетекчи. Мындайча айтканда, аты үстүнү бул жакта сизсиз азыр.
Ошол болгон окуялардан кабарыңыз барбы? Жок. Кабарым жок. Жетекчиликтинчи? Эми жетекчиликке мен бүгүн экинчи эле сменага чыгып атканым. Мен иштегени бияка тыптынчы. Тыптынчы. Ишмердүүлүгү кандай негизинен мындай эми менеджерчида бизге караганда специалистсиз бул нерседе. Бираз тааныстырып бере аласызбы? Мындай элдерге кызык да, менин көрүүчүлөрүмө кызык бул нерсе. Негизи бул эмне? Мисалы элдин тилинде айтылып атат, бул казино деп айтылып атат. Кээ бир адамдар брокерский, финансовый брокер деп айтып атат, туурабы? Ошо бул кандай бир тааныссак болобу? Финансовый брокер дейт биякта. Биз брокер болобуз да. Брокер ошондо силер мындайча айтканда жанагы посредник сыяктуу да? Бирок бул жерде элдер уттурбайбы акчасын? Алар өзлөрүнүн сделка кылганына жараша да контрактысыз. Өзлөрүнүн сделка кылганына жараша болот да. Жок, айтып атканым, мисалы эми бизде казино мыйзамдуу кабыл алынды. Аны түшүнүп атам. Эгерде лицензиясы болсо, бирок казино эмес деп айтып атасыз, сөзүңүзгө кошулам. Казинонун бир канча түрү бар да Кыргызстанда. Бир канча көрүнүштөгү болгон казинолор бар да. Аны бир көргөндө эле казино деп айта албайсың да. Биз аны бир канча ыкмасын көрүп атабыз. Не боюнча Ушул боюнча. Именно ушул. Сиз ким баласыз бул жакта? Ахана нараат эле мындай эле сүйлөй берлем, якты болсо. Жок, сиз мага сүйлөп атпайсызбы? Жок, мени таппай эле койсун, мындай эле айтып берлем. Ал иши ошондой да бул. Үйдөгүлөр көрсөм не дейт, айнан, ой. Сиз иштеп атпайсызбы бул жерде? Адал эмгек кылып атпайсызбы? Адал эмгек кылып атабыз, просто үйдөгүлөр уят. Бул жак негизи эч кимди бияк жетелеп келбейт. Эч кимдичи. Негизичи мындай сизди деле мындай ишке бирөө жетелеп келбейт, өзүңүз иштейм дейсиз туурабы? Бул жакты эч ким адамдар жетелеп келбейт, мындай наразы болушат, не болушат, эч ким жетелеп келбейт аларды. Келишет, коюшат, бул жак өзүңүз билесиз, легально бүт нерселерчи. Ага эми мамлекет бар, баа бере турган. Бул жакка сиздер эмнеге келгениңиздерди мен түшүнбөй атам азыр. Элдер наразы болгондон улам. Элдер наразы болгон менен алар эч ким жетелеп келбейт. Бул жак эми официально болгондон кийин негизи да. Элдин бетине мындай айтайын деле дейсиң, просто эми тим эле коеюнчу дейсиң да. Негизичи өзүңүздөр деле билесиздер легальный экенин. Вот ошо. Мен легальный, нелегальный деген суроо берген жокмун. Эч кимге андай вопрос көтөрүлекмин да. Мен болгону эл эмнеге каршы болуп атат? Элдин балдары акчасын уттурганына, ошол уттуруп ар кандай кылмыштуулук болуп атат да, ошонун артынанчы. Бул жакта түнү 24/7 деп ачып коюшуңар да. Коомдук тартип бар да. Элдер уктай турган маал бар, алар эс ала турган кези бар да. Алар күнү менен иштеп туруп, түнү мына жакта ызы чуу болуп атса эч ким эс ала албайт да. Ким үстү жактагылар айтышыптырбы? Үстү жактагы. Вообще-то тургундар, Кара-Суунун тургундары айтып атат бул нерсени. Бул биринчи зыяндарын айтып берип атам да сизге. Элдин балдары ушундай зыян тартып атат деп кадигер эмес жарандар чыгып атат да бул жака. Туура. Мага кайрылган улам, мен аларды сөзүн эле угуп туруп, ооба, ринго трейд мынандай деп чыгара албайм да. Мен журналистмин, мен профессионализм болуш керек менде. Мен силерди угушум керек. Силерди укпай кетип калсам, сиз айткандай эмнеге келдиңер деген сурооңузга жооп да. Эртең сиздин жетекчилигиңиз чыгат. Али бизди укпай койду. Биздин деле өзүбүздүн чындыгыбыз бар болчу десе эмне деген жооп берем. Ошол үстү жактагыларга барып эле сурасаңар болбойбу? Үстү жагы каяк? Именно ошол жактын чоңдору мындай депутаттарга барсаңар болбойбу? Именно ошол Ушул жактын чоңдору депутаттарбы? Конечно, ана эмне башка ким болмок эле? Чоңдорго барып алалы, лучше бу жерде биз эмнени айтабыз? Ошо бул келишет, кетишет, бир чайкана эмесчи, бир мындай бир нерсени правиланы бузгудай. Ошол эле. Удостоверениеңизди тартып алсам болот? Жок, болбойт. Эмнеге? Кени мыйзамсыз да ал нерсе. Почему мыйзамсыз? Эмнеге мыйзамдуу? Эмнеге мыйзамсыз дейм? Эмнеге мыйзамдуу? Мыйзамсыз. Кени бул личный документ болот атпайбы бул? Мыйзамдуу жагын айтпайсызбы? Да, жолу аты фамилияңызды айтып коюңуз. Кимге мени жеке данныйларымды берип атасыз ошондо? Эми бияка сиз текшерген келиңиз да, туурабы? Бизди Текшерген эмес, мен маалымат алганы келдим. Мен да өзүм менеджериме жөнөтүшүм керек да. Бизге келсин анда. Эми сизге Бирок личный данныйларыбызды биз башка адамдарга чыгара албайбыз да. Эми сиз аты фамилияңызды айтып коюңуз. Али Эргешев. Хорошо. Кароолчуга да айтып бердим да. Коомчулукка аябай терс зыян берип атат да эжеке. Биз мамлекет, журналисттер бизнеске каршы эмеспиз. Бирок бизнесмендер жөнүндө дагы мыйзам бар да. Бизнес жөнүндө мамлекеттик мыйзам бар. Ал качан мамлекетте жашап аткан элдерге коомчулукка терс таасирин көргөзүп, алардын идеологиясыны, жашоо турмушуну туура эмес нукка бура турган деңгээлде боло турган болсо, ал бизнестердин ишмердүүлүгү токтотулат да. Бул мыйзам. Түшүнүп атасыңарбы? Силер бир да жолу болсо
менеджер катары. Ошол эл менен сүйлөшүп көрдүңөрбү чыгып? Наразычылыгын угуп көрдүңөрбү? Эл келсе эл менен сөз кылып, мен иштегени бияка адамдар чогула элек да. Чогула элекпи? Бирок элдер келиптир да бул жака. Может быть, до меня. Ошо элдер түшүнбөй атат ушул нерсени. Булардын ишмердүүлүгү кандай негизинен? Түшүнүп атасыңарбы? Сыртта силерди казино деп атап атат. Сыртта элдердин тилин айтканда силерди казино деп айтып атат. Бул жака эч ким деген адамдар кыйнап келген жок да. Адамдар өз эрки менен кирип атышат да турган. Өз эрки менен келип атат. Чоң адамга биз запрет кыла албайбыз да турган. Кирбей чыкпаганына. Бирок ошол утуу оюндары жөнүндөгү мыйзамды так көргөзүлгөндө Кыргызстандын жарандарына мүмкүн эмес тыюу салынат деген. Ага кандай дейсиңер? Ага мен жуптура албайт. Бул жак деген финансовый брокер да. Финансовый брокер. Казино дейбиз. Ошо финансовый брокердин функциясында көргөзүлгөнбү элдер утат, уттурат деген. Уставда барбы ушундай элдер акча утат, акча уттуруп коет деген. Өзүнүн кылган сделкасына жараша алат алады. Атыңыз ким эле? Наргиза, Наргиза келсеңиз мен сизге бир функциясын көргөзүп берем да. Бул менин түшүнүгүм, мен специалист эмесмин бул нерседе. Мындан карасаңыз, жанагы русский рулетка деп коет экен го. Ошондо 36 цифра болот деп айтышты. Ошол нерсени мен үйрөнүп чыктым. 36 цифрасы бар экен. Эң жанагы казино менен шайкеш келип аткан жерин айтып берип атам да. Мына жерде дагы дал 36 цифра болуп атат да. Ценовой диапазон. Эмне дейт? Номер эмес, ценовой диапазон дейт. Жок, эми биз мындай элдин арасынан чыкканыбыз үчүн элдин көз карашы менен айтып берип атам сизге. Русский рулеткада да 36 цифра, бул жерде да 37 эмес, 40 эмес, 35 эмес да 36 болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Бияк түшүнбөй экен. Бирок уставыңарда барбы элдер акча утат, уттурат деген жери? Жок, элдер наразы болуп келген элдер барбы негизи силерге? Толтура эле, негизи. Эми биз аларды сүдүрөп келбейбиз да бул жакка турган. Сүрөп келбейсиңер. Жок, өздөрү келишет, тарга өтүшөт. Жанагы канчадан бери иштейсиз бул жакта? 4 айдан бери. 4 айдан бери. Жана бычакташуу болгондон кабарыңыз барбы анда? Бычакташуудан мен кабарым жок. Кабарыңыз жокпу? Жана түнү бычакташуулар болгон. Жок, сменде эмес элек. Ошондо азыр мына 2 комнат болуп атабы, Жок, эми биякта адамдар бар деп атам го, түшүнүп атасызбы? Ошо адам бар жерге адам келет да. Эми лучше бияктан эле тартып берип эле, тартпай эле койгула деп атат биякта. Ким? Мен биякта элдер айтып атам. Жок, ошо элдер айтып аткан болсо бизге айтсын да ошону ачык эле. Тартпай эле койдуңбу? Сиз адвокат болосузбу? Азыр кирип чыгып айтып чыктым. Жок, сиз адвокат болосузбу? Адвокат представитель болосузбу? Представитель болбойм, просто айтып атышат. Болду анда адвокат кылбагыла да. Мен силерге эч нерсе кылбай элем го. Жок, биякта тартып бери эле, тартып. Эчтеке кыла албайсыз? Жок, эч нерсе кылбайм деле өзү негизи. Негизи кылбайсыз деле да? Жок, кылбайм деп атам. Келиңиз, колуңузду алсаңыз сурайм. Жок, биякта тартып бериң да, биякта эмне бар? Жок, легальный да бул. Силер айтып аткан нерсе. Жашыруун эмес, туурабы өзүңөр айткандай? Туура, Ачык болуш керек да коомчулукка бул нерсе. Неге? Кел. Ассаламу алейкум баке. Кандайсыз, жакшысызбы? Бул жакта ойноп атасызбы? Уттуңузбу, уттурдуңузбу? Бу утуш эмес, утулуш эмес бу. Кичине дем алып кетиш. Жок, ошо акча уттуруп, утуу деген нерсе барбы буда? Дем алып кетиш. Дем алып кетиш. Анда биз дагы күндө келип эс алып кетсек болобу? Бул жерде отуруп, мындай каталогто карап. 24 саат бою. Жок, бир эле мага эмес, жалпы элге. Ушундай 24 саат эс алып отурсалбы? Адам келет бул жака. Өзү каалаган. Жок, негизи байке сизден сурап атканым. Менин келлем өзүмдө го көп. Келип отуруп кетсем болору, жараша бере. Болду. Жок, айтканым мына оюндун утушу, уттурушу барбы жок? Болуп, онусу болот го, бирок адамдын өзүнө зависит этет, келлеге карайт да. Ар биринин адамдын өзүнүн башы бар го. Көрдүңүзбү эле да? Мына жердеги байкебиз туруп бул жакка келип кетип калды да. Мен аны көрдүм да. Телевизордон көрсөтөсүң. Мындай болуп атат маселе чоңуз, Наргиза. Дагы бир жолу айтам да. Силер легальный деп айтып атасыңар, бирок элдер качып атат. Эмнеге биз базарда тартканда качпайт? Эмнеге биз банкта тартканда качпайт да? Именно ушундай жерлерге келип тарткан учурубузда алар качып кетип атат. Түшүнүп атасызбы? Элдерде силер законный түрдө мыйзамдуубуз дегениңер менен элде бизде жана мусулманчылык бар да. Жана ар намыс, өзүнүн абири деген нерсе бар да бизде кыргыздардачы. Ошодон уялат. Анткени алар мыйзам түрүндө, мына жер мыйзамдуу болгон менен алар моралдык мыйзамсыз экенин билет да. Ошондой маалымат алып жүрөбүз да. Болуптур да, майыл да. Мына жерде жанагы түн иштеп атат.
элдердин тынчын алып атат деп айтышып атат. Ошого 5 кол тең эмес, бул эжекелерибизден жашоодо угалы 5 кол тең эмес, ар кыл адам бар да, түшүнө бересиң аны. статусу берилеби? Же мындай особо охраняемый жерлерге киреби бул жер? Жок, почему? Бирдей эле, коомдук жай. Любой адам кирип бияка соода Соода кылынат, бирок мен оюн деп билчүмүн да ушу күнгө чейин. Оказывается көрсө бул жерде адамдар соода кылат экен. Ушундай, жана трейдинг деген нерсе. Бирок уттуруусу элдин арасында казино деген түшүнүк алып барат. Неге ошундай? Вот именно айтып атам, Наргиза, мага кененирээк маалымат берсеңиз, элдер түшүнсүн. Бул Rainbow Trade эмне бул? Негизинен эмне? Мен дагы түшүнөйүн, эл дагы түшүнсүн. Түшүнүп атасызбы? Бул жак Азыр брокер. эл айтып атат. Любой адам келип, акча пополнение кылат дагы соода кылат. Контракт эме түзөт, сделка совершать этет бул жакта. Официалдуу силер менен. Официалдуу. Ошо кандай болот? Иш эрежеси, процесси бар да. Мисалы мен азыр келдим сизге. Сиз менен кантип контракт түзүп? Сиз өзүңүз контракт өзүңүз түзөсүз. Каяктан Сизге түзөм? пополнение кылып берет. Ким кылып Оператор берет? келип, оператор. Оператор пополнение кылат, сиз өзүңүз ценовой диапазондорду өзүңүздөр тандайсыз дагы, өзүңүздөр сделка кыласыздар. Келиңиз мен азыр ойноп көрөм. Ойноп көрөм. Мен мен соодам ийгиликтүү кетеби экен же мен жана элдер айткандай казино болуп уттурам. Ошол нерсени тактайбыз. Чогуу практически. 100 сомбу, 200 сомбу, 500 минимальный пополнение. А сиз айтып атасыз, элдер соода кылып атат. Бирок силер ультиматум коюп атпайсыңарбы? Минимальный 500 сом деп. Түрлүү зал бар да. Тиги биринчи залда 200 сом минимальный пополнение, бул жакта 500 сом минимальный пополнение. Соода эркиндиги бар Кыргызстанда. Сиз Адам айтып аткан өзү- соода адам болсо өзү эгерде, каалагандай. сооданын эркиндиги болот. Кааласа 20 сомго коет да. 20 сом менен соода кылат Биз адам. сизге пополнение кылып беребиз, сиз сделканы өзүңүз кыласыз. ошондо- Даже 10 сомдон сделка кылсаңыз болот, 10 сомдон бассаңыз болот. Ошондо мына 200 сомго кылсак болобу? Биз азыр соода эркиндиги бул. Нет, бул залда болбойт. Мен жанагы элдин балдары практика жүзүндө азыр көргөзөм. Элдин балдары кантип неге? Что биз текшерип келдик, могу телевидениеден келдик деген. Текшерип келдик. Эмне? Сиз видео тарап атпайсыңарбы? Ага. Келиңиз. Же мен толтуруп берип коеюн, Мына жерде окуп чыксаңыз анкетаны эмне деп жазып койгон? эмне деп жазган? Окуп көрбөйсүзбү анкетаны? Анкета посещения. Ага. Аягында? Аягында? Эмне аягында? Мына жерин окубайсызбы? Государственный служащий. Биз госслужащийге кирбейбиз. Мына эжеке, сизге 200 сом сиз айткан азыр практика жүзүндө биз жана элдин балдары уттуруп атканын көргөзүп беребиз силерге. Номер телефонуңузду айтып койсоңуз. Жок. Ал жеке маалымат. Жеке маалымат болуп атпайбы? Чоңгу сиз мындай личный конфиденциальность деген нерселерди сактоону билесиз да? Жок, биздин деген начальствоға жолуккуңуз келип атабы? Биз, пожалуйста, өздөрү беребиз. Келсин аны. Сиз телефон номерди жазып коюңуз, мен информация берип коем, сизге өзүнүз чалышат. Сиз эми текшерип келип аткандан кийин Текшерүү эмес, маалымат алуу дейт. Журналистиканын тилинде буну маалымат алуу деп айтат. Келиңиздер, жанагы кульминационный жерине келдик. Мен отурбай эле коеюн, Анан көйнүп калып, отуруп калбайын, ушуга бирөт болайын. Аягына чейин. Үйрөтөсүңөрбү? Кандай болот? Үйрөтөсүз, сиз менеджер катары. Соглашение басып коебуз. Кана. Мынабы? Мына. Канча сомдук? Диапазон. Минимальный 10 сомдон максималный 500 сомго чейин сделка кылсаңыз болот. Биз ценовой диапазонго Биз мындай кылалы, анда 25ке басалы. 25ке ценовой басып, диапазондорду өзүңөр тандайсыздар. ошондо канчаны тандайлы? Силер айткыла цифраларды, биз ошого карап тандайлы. Айтканга болбойт. Силерге айтканга болбойбу? Анда биз мындай кылалы. Эртай байке үчүн 16-ны басабыз. Өзүмө жаккан цифра 5. Кана, бул бир эле номер тандалып калды ошондо. Сделкаңыз бүтүп калды, красный күйүп калды, же убактыңыз бүтүптү? Убакыт бар да, Азыр ошондо мен утушум мүмкүнбү? Ал өзүңүздүн сделка кылганыңызга жараша байке. Бир ценовой диапазонго келип токтойт көрдүңүзбү? Эмне болду ошондо? Убыточный болду. Биз уттурдукпу? Негизи мындай соода маселесинде, трейдинг маселесинде жана уттуруу деген нерсе адамдын каалоосу менен болуш керек да. Жана каякта токтотосун, кандай учурда токтотосун, ал адамдын каалоосун чектебеш керек эч ким. Бул жерде жада калса тандаган учуруңда дагы секундтар чектелип атпайбы?
ага кандай дейсиз? Аны деген закон түрүндө полностью. Эми кааласаң каалабасаң деп түртүү да, мындайынча айткандачы. Буну закон түрүндө эмес, логически ойлонуп көрсөңүз да ошондой да. Мен дагы жылап жатам, адамдын өзүнүн каалоосу. Кирип чыкканда адамдын өзүнүн каалоосу. Ошондо биз уттукпу? Уттук мына Прибыльде болду. 900 сом утуп алдык биз 200 сомдон. Вот сонуну азыр көрөсүз. 900 сом мага кызыгышка берип койду да. Туурабы? Бул жактан башкара албайсызбы сиз? Жок. Башкара албайм. Биякта только пополнение, снятие, все. Жок, сиз бир нерсе басып атпайсызбы? Атайын бизди уттуруп койбодуңузбу дейм да, мына утуп алсын булар деп. Эми жанагы 50 сомдук өтөбүз. Көрдүңөрбү? Мен эмнени көргөзүп берип атам. Жана игровой азарт деген нерсе бар да, мынантип баса бересиң, мынантип басасың, мынантип басасың. Анан сен жана 25 сомдуктан ойнодуң. Анын аягында сен ушинтип азартка кирип каласың да, бул оюнга байланып каласың, өзүң деле билбей каласың. Мынантип өзүң билбей ушул нерсеге байланып каларыңды сезбей калат экенсиң да. Вот азарт дейт да буну. Азарты бар да туурабы бул оюндун. Мен сезип атам, что биз аягында по-любому турабыз, анткени бизди прибыль менен чыгарышына ишенбейм да бул аппарат. Эгерде адамдар бул нерседен өздөрү зыян тарта турган болсо, бул нерсени ойлоп тапмак эмес. Бул биринчиси. Биз азыр кызматтабыз, байкелер, эжекелер. Биз аны түшүнүп атабыз. Бирок силердин дагы, менин дагы кызматым түбөлүк эмес да. Чындык, албетте чындык бойдон калат любой жерде. Ал нерсени эч ким отрицать эте албайт. Чым? Толук, Бул дегени убытык. Эми утулдук деп айтабыз да, аны биз не дейбиз? Уттурдук деп айтабыз. Башка сөзүбүз жок. Просто айтканым, эжеке ушундай нерселерди негизинен пайдасын сиз деле эмес, мен деле эмес, бул байкелер дагы көрбөйт да. Өз чыныгы бул пайдасын таап аткан адамдар, жана досум айткандай, чоңдор, өйдөдөгүлөр. Анан тытышып аткандар, жаман көрүнүп аткандар биз төртөөбүз болуп атабыз, бири-бирибиз менен эле жаман көрүнүп атабыз да. Канча адам деген бул нерседен уттуруп, бул чын-чынына келгенде да, уттуруп, үй бүлөсүнө залак алып келип атат, бала чакасына залак алып келип атат негизинен. Коомчулукка зыян алып келип атат. Ушул нерсени азартына кирип алып, эртең ушул нерсеге акча табыш үчүн уурулук кылган балдар болуп атат коомчулукта. Бири-бири менен бычак сайган балдарды биз заман-заманы менен Бишкек шаарында да көрүп атабыз, Ош шаарында да көрүп атабыз. Бул нерселерди. Ошондуктан айтып атам, эжеке силер мыйзам астында кандайсыңар? Аны биз билбейбиз. Биз болгону маалымат сурап келип атабыз силерден. Мыйзам астында полностью бүт легально. Ооба. Бирок түшүнүп атам, биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Бирок элдин, коомчулуктун арасында адамдык сапат деген нерсебиз да бар да. Бул авир деп коет, эркектер намыс деп коебуз. Ошол намысыбыз менен да кетебиз да бул дүйнөдө кетип атканда. Ошол нерсенин астында биз таза бололу деп аракет кылып атабыз болгону. Мен эмнеге каршымын? Мен мындай бизнестерге каршы эмесмин. Бул оюн болобу, ут турабы, убыйтык болобу, соода болобу, мен ага каршы эмесмин. Мен болгону эртең коомчулукка терс тарсын көргөзүп, уурулук, кылмыштуулук көбөйүп кетишине каршымын. Эртең менин бала чакам бир зомби сыяктуу бир экрандын астында тиктелип отуруп алып, ошодон гана акча табам дейишине каршымын. Эртең адал мээнеттен качып, какой-то бир электронный жерден акча түшүш керек мага деген жеңил жашоого байланышына каршымын эжеке. Болгону ушуга каршымын. Мен каршы тараптымды айтып атам. Бирок журналисттик ишмердүүлүк тарабынан мен силерден маалымат алганга милдеттүүмүн. Ошон үчүн гана келдим. Силерди бетиңерди тартуу мага жаргал эмес байкелер. Сиз менен мынантип туруп алуу мага деле жаргал эмес эжеке. Чынында. Мен сизди түшүнүп атам мен. Сиздин өзүңүз жумушуңуз. Мен сизди дагы туура түшүнүп атам да. Эжеке. Силерге рахмат. Мисалы мен түшүнбөйм, мен специалист эмесмин. Мисалы бул казино эмеспи, брокерби, соодабы, мен анда түшүнбөйм. Мен болгону ушул, эртең элим зыян тартпасын деп эле келдим. Болгону ушул. Мен каалоом ушул. Рахмат байкелер. Аман болгула. Байке сөзүңүздү бөлүп атам да, сиз айтып атасыз да буларга мыйзам жөнүндө, туурабы? Ооба. Мыйзамдуу болуш керек деп атасыңар. Бирок ошол конституциянын өзүндө көргөзүлгөн да. Депутат эки статуста тура албайт да. Эгерде ал депутат болуп туруп бир бизнести жүргүзө турган болсо, ал жерге мыйзамды эмес, мындайынча айтканда бизнесин коргогону барган адам катары да бул мыйзам бузуу да. Айыл өзүң билесиң, менин ишим, мен Кара Суу району боюнча коомдук саясат
кырдаал карап иштейм. Мен өзүмдүн кызматтык милдетиме гана жооп бере алам. Вот ошол коомдук резонансты өздөрү чыгарып атпайбы? Ошонун башында турган адамдар. Ошондо келип туруп эскертип коюш, түшүндүрүп коюш бул да менин милдетим болду. Менин ишим ушул эле, турачы. Менин мисалы чоң аренда маселе эмес, өзүмө тийиштүүсүн чечип иштеп, милдетим ошол. Туура, мен ага каршы эмесмин, бирок бунун ишмердүүлүгү боюнча правоохранительный органдарга уведомление берилгенби ушул күнгө чейин? Медикалык оценка берилет. Азыр бүгүнкү күндө 2-3 материал бизде текшерилүүдө. Бол. А жана общий резонанс дегениңизге, жана бычакташуу боюнча жүйгө катталганбы? Кайсы бычакташуу? Мына жакта түнү болгон окуя. Буга чейин. Жана Нурбек беле ким эле? Катталган. Катталган жүйгө. Что эртең отрицать этилбесин да бул маселе, жана жүйдөн жоголуп кетип, эртең бычакташуу болгон эмес, бул жакта андай мындай деген сөз чыкпасын деген майында сурап атам да. Биз общий резонансты каалабайбыз бирок ошол общий резонансты өздөрү создавать этип атпайбы ошолар? Мисалы, жана мыйзам чыгаруучу палата деп айтып атабыз. Ошо мыйзам чыгаруучу палатада отургандардын өзү коргоп атпайбы бул бизнести? Азыр мына өздөрүнүн сотрудниктери айтып атат. Это бизнес депутатский деп. Вот вопрос. А депутаттын вообще-то статусу боюнча эки тарапта турганга укугу жок, эки статус ала албайт алар. Же мыйзам чыгарыш керек, же бизнес кылыш керек. Ол эмне экен депутат? Вот ошону правоохранительный органдар эмне үчүн декабрдан бери тактаган эмес да? Мен деле түштүм 350 миң. Канча? 350 миң түштүм. 350 миң? Ошо жанагы цифралар менен. Ошого эле. Биз дагы азыр 350 миң эмес, 200 сом түштүк да? Ушинтип жанагы тааныштарым эле түштү, 2 миллион, 3 миллион, 10 миллион түшкөн адамдар деле бар бу жерде. Отуруп койгон. Отуруп эле жүрөт. Таза кумаркана, казинода бул. Казинода. Өзү биринчи ачылып атканда өз казиного только чет өлкөдөгү туристтер кирет деген, туристтер эмес эле, эч кандай эле өзүнүн эли эле акчасын сындырып ошондой эле болот. Ооба. Тыюу жок эле, мына жерде арабакештер эле күнүнө 1000 сом иштесе 1000 сом келип түшүп кетишти. Туура эмес андай нерсе. Жок, кесең кофе ичесиңби, не ичесиң деп эле силеп алышат таза эле. Баары азгырып ооба. Бир байке айтып атат го, биз эс алганы келебиз дейт. Ким? Бир байке отурат экен ичинде. Эч кандай андай эс алган жок. Утасыңарбы, уттурбайсыңарбы деп айтсак, жок, биз бул жака эс алган эле келебиз деп. Өзүнүн адамдары экен анда. Bu yerda qora suvda eli hammasi kelib qora suvda eli jabrlanyapti bu yerda hozirchi. Bu musulmon xalqda bu bitta odamning qiziqchiligi uchun yuzlagan odam bolasi jabr ko'rishi kerak yo'qdi buni. Buni shariat negizida ham yopilish kerak bo'lgan joyda bu yer. O'shuning uchun biz qora suvda eli shu yerda yopilishni so'ranamiz. Misol uchun prezidentdan, UKMKning boshchisi Sadir Tashiyevdan qora suvda eli qancha bolalar kuyib ketyapti bu yerda kelib turibchi. Biz bolalarimiz cho'ng'ayib kelib shu yerda bolalarini pullarni, aqchalarni yutqizib o'tadi-da, ko'rib turamiz. Qaytara olmayapmiz nechta bolalarda. O'shuning uchun mana kazinoda qora suvda va shu bo'yat bo'chi yopilish kerak bo'lgan yer bu. Shunga mana bolalar kichkina yig'ilib shu yerda o'zimiz noroziligimizni bildirib keldik. Yopilishini so'ranamiz. Mizon cheginda bularda yop bersin bularda. Yani biz endi bu yerga kelib buni urush janjal qilgani kelganimiz yo'q. Shu deputatlar, chinovniklar o'sha yerda mizon chiqarib ruxsat berdi, ochilib o'tadi. Yana ruxsat nima qilish kerak bu yerda-chi? Qonunni berib yoptirish kerak. Бул азыр коомчулукка терс таасир бере атпайбы бул бизнес? Ошондо. Мейли казино эмес дейли? Да, казино эмес, брокерский дегенибизде дагы бизнес да. Бизнес бул коомчулукка зыян бере атпайбы? Ачыгын айтып коеюн эми, каттаста мисалы бул боюнча бизде маалымат катчы бар ошо жерде. Ошол биз ого расмий маалыматтар беребиз. Ошону алсаңыз толук берет да. Анан биз бул боюнча алдын ала мисалы ыкчам иштер жүргүзгөн, катталган материал, текшерилген. Ошону толук бизден ошо жерден берилет. Турсаңыз болот. Азыр мага айтылып аткан сөздөрдүн арасында жанагы налог бар да. Жана ККМ маселесин көтөрүп атпайбызбы? Бул жердин ишмердүүлүгүнөн канча налог төлөйт деген суроо бар да. Мага айтышып атат, 10 миң сомдон баштап 28 миңге чейин акча көргөзүлөт деп атат да, мындай доход. Бул жердеги адамдарды тартып аткан зыянын эсептесең, 28 миң эмес да, миллион болот атат. Ошондо ушундай шек жаралып калып атат да. Ошол мамлекеттин бутактарынан дагы колдоо болот атабы буларга деген. Ошол налоговый же болбосо милиция кызматкерлери, акимият, мэрия тарабынан да буларга колдоо бар бекен. Анткени булардын эң жетекчиси депутат болот атпайбы? Негизи бизнестер элди наразы кылбаш керек да. Ооба. Онон көрө ана жерге казинодо эле жазып коюш керек да, финансовый брокер деген ордуначы. Билбейм эми.
өдөдөгүлөр кантип бети менен турушат эми мына жерде карапайым эле канчасы асынып алган адамдар деле болуп тургу. ХБКда бир асынып алып тургу ушундай айынан 2 миллион каржы болуп кетип. Мына жерде деле ана ким эле кыча мектепте окуган деле бир бала асынып алып турду уктум да. Бирок точно билбейм да кийин. Мага дагы атыны Чубак деп айтышты. Ошондой болуш керек. Мен деле ошол кандай болдум. Ошо деле ушундай айынан асынып турду. Азыр биз ичине кирип чыктык. Ал жактагы сотрудниктер дагы өзү айткандай, бул бизнес депутатский бизнес деп айтып атат. Депутаттар ошондой эмне өзүнүн бизнесин өзү коргогону барганбы деген суроо жаралды менде. Бул экинчиси, ар бир мыйзам каралып атканда бизнестерге да мыйзам каралат да, жөнөкөй жаранга эмес. Ошол бизнестер жарандарга эч качан зыян бербеши керек. Аларга моралдык же болбосо финансовый жактан, физикалык жактан эч кандай залакасын тийгизбеши керек эле да. Бирок бул бизнес элдин моралдык же болбосо дүйнө карашы, руханий жагынан да зыян бере атпайбы? Бул суроо бойдон калып атат. Биз бул Ringo Trade'дин да башка жетекчилери эгерде бизге маалымат берем дей турган болсо, микрофон сунганга ар дайым даярбыз. Азыр коомчулуктун да сүйлөп аткан сөзүн көргөзүп бердим. Бунун ичинде болуп аткан окуяларды силерге практически көргөзүп бергенге аракет кылдык. Албетте мен айтам, мен бир журналист катары маалыматты жаратып берем. Чыныгы чечим, акыркы чечим элде калат ар дайым. Жалпыңыздарга рахмат.